Притяжение. Тартылуу закону. Устаттын айтканы чын болду. Түндөсү жаан токтоп, эртең менен тоолордун артынан жаркыраган күн көрүндү. Жакшы аба ырайы болорун билгизип. Асманда кара булуттардан калган канаттардай болгон булуттар калкып турушту. Таптаза болуп, чагылгандан кийинки озон менен толтурулгандай болуп турду. Эртең мененки процедуралардан кийин Мехрон бакка келди да чоң жаңгак багынын түбүндөгү скамейкада отурган устатты тапты. Ал өзүнүн багын сүйүү менен карап ойлонуп отуруптур. Жанына келген Мехронду көрүп, устат мынтип айтты. Жандан кийин жаратылыш тазаланып калгандай, жаңырып калгандай болот. Бул сезим адамга берилип, адам дагы сезимдердин жаңылануусун, ойлордогу өзгөчө жеңилдикти сезет. Ушундай минуттарда биздин жаратылыш менен бир экенибизди, биз жаратылыштан көз каранды экенибизди түшүнөбүз. Бир канча секунд унчукпай турду да ал мынтип кошумчалады. Бүгүн бакта көп жумуш бар. Сынган бутактарды алыш керек, арыкты тазалаш керек, жана башка көп жумуштар бар. Кел баштайлы. Ушул сөздөрдү айтып, устат скамейкадан туруп, алар чогуу бакчанын ичине киришти. Кечинде берилген жумуштардын баарын жасап бүтүп, Мехрон күндөгүдөй эле беседкага келди. Ал жерде аны устат күтүп аткан. Бүгүнкү сабак эң маанилүү законго арналат. Көңүлүңдү бур. Устат бир аз пауза кылып, анан түшүндүрүүсүн баштады. Бүгүн тартылуу күчү законун карайбыз. Сен өзүңдү акча, буюмдарды тартып тургандай сезип көрдүң беле? Көңүлүңдү бурсаң, биз өзүбүздүн абалыбызга жараша, характерибиз өзүбүзгө окшош адамдарды өзүбүзгө тартабыз. Үйгө алгыбыз келген буюмдарды тартабыз. Мисалы, сен үйгө стиральный машина алыш керек деп ойлодуң. Анан убакыттар өтүп эле мүмкүнчүлүк пайда болду да, барып аны сатып аласың. Ушундай сыяктуу ситуациялар сенде болгон. Так ошондой кылып эле акчаны да тартып алса болот. Бирок акчаны тартып алыш үчүн өзүңө уруксаат беришиң керек жана алардын саны жөнүндө ойлобой, руханий закон жөнүндө ойлош керек. Сен билесиңби, көбүнчөсү менде акча жок деп көп айтышат. Бирок сенде 1 сом болсо да, ооба, менде акча бар деп айтыш керек. Билесиңби, эмне үчүн көбүнчө адамдар кедей боюнча калышат? Мисалы, аялы күйөөсүнөн акча сурайт, а күйөөсү акча жок деп жооп берет. Туугандар бир жумага акча карызга берип турчу деп сурашат. Ал кайрадан айтат, менде акча жок. Ким сураса дагы, даже жөн эле акчасы бар экенин кызыгып сурап койсо деле, акчам жок дей берет. Акчам жок деген сөз руханий дүйнөдө закон катары кабыл алынат. Анан ал аткарыла берет. Жөнөкөй мисал. Сени сыйлашат же жок. Сен сүйөсүң же сүйбөйсүң. Кара же ак. Сага жагат же жакпайт. Түшүндүңбү? Сен сүйүүнү сан менен көргөзүп бере албайсың. Бирөөнү сыйлаганда аны көлөм менен көргөзө албайсың. Руханий дүйнөдө закон бар. Сен жок же ооба деп гана айтасың. Ошондуктан сенден карызга акча сураса, ооба, менде акча бар, бирок алар мага керек деп жооп бериш керек. Жооп берип жүр. Ошондо руханият категориясында ой жүгүртүп баштайсың жана акчанын магнити боло баштайсың. Кантип эле баруу оңой болсун деп Мехрон күмөн санап сурады. Оңой деле эмес. Биринчи, сен ийгиликтүү адамдын образын түзүп жүрүшүң керек. Деловой костюм, ишенимдүү көз караш, тынч, акылдуу сүйлөө, бир нече чет тилдерде сүйлөгөндү жакшы билүү, бардык деңгээлде сүйлөшүүлөрдү жүргүзө билүү жана дайыма ошол образга татыктуу болуп жүрүү. Адамдар өздөрү байкабай эле дайыма эмнени каалабаса ошону ойлой беришет. Жана анын элестөөсү ошол каалабаган жыйынтыкты анын башында кинодой кылып тарта берет. Анан ошол ой улам кайталанган сайын тереңдей берет жана подсознанияга кирип орноп калат дагы негативдик окуяны күтүүнү жаратат. Ошондой болбош үчүн өзүңдү кыйнасаң дагы жакшы гана нерсени ойлоп, жакшыны гана күтүүнү жарат. Эсиңде болсун, биздин сөздөр убакыттын өтүшү менен сенин келечегиңди түзөт. Эгер сен дайыма ийгилик жөнүндө сүйлөй берсең, ийгилик келет. Бакыт жөнүндө сүйлөй берсең, бакыт келет. Демек, бүгүнтөн баштап ошол өзүңдүн умтулуп аткан образга
өзүң умтулуп аткан образга дал келишиң керек. Ийгиликтүү болгуң келеби? Ошол образды башыңда карма. Пайда бере турган семинарларга катыш, китеп оку, эрудицияңды жогорулат. Азыркы кылым маалыматтын кылымы. Ким көп билим билсе, ошол өнүгөт. Ошондуктан ийгиликтүү адамдын образына шайкеш келип жүр. Мехрондун деловой костюмду кийип турганын, бардык атрибуттары менен ийгиликтүү образды түзүп турганын элестетип аткандай болуп, устат көңүл коюп карап калды да мынтип улантты. Сен дайыма жаныңа акчанын пачкасын салып жүрүшүң керек. Башыңда жок дегенде 10 сомдун пачкасын, анан 20 сомдун, кийин 50 сом, андан кийин 100 сомдуку жана башка. Андан кийинчерээк $100 пачкасын алып жүрүп каласың. Бул сага андан дагы ийгиликтүү болгонго жардам берет. 1000 сомду же 2000 сомду алгында аларды 10 сомдук же 1 сомдук кылып майдалатып, кроватка коюп, анын үстүнө жат. Сенин денең акчанын энергиясынан кубаттанышы керек. Биздин подсознание көптү көргөндө гана түшүнөт. Дайыма акча бар деп айт. Эгер аялың сураса, акча бар, алар башка максат үчүн керек деп айт. Досуң сураса, акча бар, бирок бере албайм деп айт. Дайыма айт акча бар деп. Руханий закондорду сактасаң, акырындык менен акчанын магнити болуп баштайсың. Кайдан жайдан акчаңын пайда болгон күн келет. Сыкырдуу палочка менен пайда кылгандай болуп. Анан сен эстеп жана таң калып баштайсың. Мага $50 керек болгондо кандай сарсана болчу элем. Мага эч ким берчү эмес эле деп. Баарында ушундай акчасы калбай калган ситуациялар болгон. Анан бир канча убакыт өткөндөн кийин эле алар көп акча таап башташкан жана аз эле акча үчүн эмне иштетип, канча переживать эткендерин эстеп таң калышкан. Мехрон мурунку жашоосундагы болгон окуяны эстеди окшойт, өзүнчө жылмайып башын ийкеп мынтип айтты. Ооба, менде да ушундай болгон. Азыр күлкүнүчтүү көрүнөт, бирок ал убакта күлө тургандай акыбалым жок болчу. Сен тренировка кылышың керек деп улантты устат. Дайыма жаныңа колдон келсе көбүрөөк акча салып жүр. Сен муну менен көп мүмкүнчүлүк аласың. Биринчиден өзүңдү комфортно сезип баштайсың жана ишенимдүү болуп жүргөндү үйрөнөсүң. Экинчиден акырындык менен акчаны жоготуп алам деген коркунучтан арыласың. Көбүнчө адамдар подсознаниясында акчаны жоготуп алгандан коркушат. Анан өздөрү сезбей эле жоготууга ылайыктуу болгон кырдаалды түзө берет. Подсознанияда эмне болсо ошол аткарылат. Сен акчаны жаныңа алып жүрсөң, сенде бирдемкени алгың келип атса да акчаны коротпош керек деген сенде установка пайда болот. Андан сырткары сен көбүрөөк дисциплинада болосуң жана көңүл бурууң бекем болот. Бул сен үчүн көңүл бурууну жана үнөмдөөнү сыноо жана машыгуу болот. Мисалы, аялың келип акчаң керек болуп атканын айтса, сен мынтип айтышың керек. Ооба, кымбаттуум, мен сени абдан сүйөм, бирок кел аны кийинкиге калтыралы. Сен акчаны сакташ үчүн өзүңдү чектеп турганга фокус кылып турушуң керек. Мисалы, магазинге киресиң. Анан сен бир нерсе сатып алгың келет. Сен муну мен сатып ала алам, бирок мен мындан да жакшысына татыктуумун деп тынч гана ишеним менен магазинден чыгып кетесиң. Мен дагы ушундайлардан өткөм. Мен дагы көп акчага бир нерселерди сатып ала берип, корото берчүмүн. Бытовой техникаларды, кийимдерди жана башка. Бирок акырында руханий категорияда ойлонгонду үйрөндүм. Жана өзүм айттым, бул жакшы, бул супер, бирок мен мындан да жакшыга татыктуумун. Ошондуктан күтүп турам. Сен билесиңби, чын эле ал карманганга жардам берди. Убакыттын өтүшү менен мен керектүү убакта эң жакшы гана нерсени сатып алганды үйрөндүм. Мындай нерселер туугандарыбыздын түшүнбөстүгүнө жана күнөөлөөсүнө алып келиши мүмкүн. А сен, мен кедей болуп калгым келбейт, мен жашоомду өзгөрткөнгө аракет кылып атам, деп аларга айт. Бардык эрежелерди аткарганды улантып жүр. Тартылуу законунун үстүнөн иште. Акчаны өзүңө тартканды үйрөн. Мен миллионермин деп дайыма өзүң айта бер. Жана эсиңден чыгарба. Эртеби кечпи, бүгүн болбосо эртең баары бир адам оюнда эмне болсо ошого жетет. Эми кийинки закон көтөрүлүү. Дал келүү,
шайкештик закону.